İstanbul şаарында Сауд Арабияга учууга камган 98 уйгур жасылма кыргыз паспорту менен кармалганы боюнча Кыргызстанда иликтөө иштери башталды. Азыркы учурда Ататүрк аэропортунда Кыргызстандын консулунун катышуусу менен иликтөө иштери жүрүп жаткандыгы кабар болду. Бул окуя түрк полициясы менен чогуу иликтенет. Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында депутаттар Алманбек Шыкмаматов жана Кенжебек Бокоевтер Стамбулдагы окуяга байланыштуу Улуттук коопсуздук комитетинин мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилеринен маалымат алуу керектигин айтып чыгышты. Кыргызстанда чыккан 98 паспорт менен Кытайдагы уйгур улутундагы 98 адам Стамбул аэропортунан кармалып, Сауд Арабиясына өтүп бараткан боюнча. Бул чоң чыпыда биз эл өкүлдөрү ушуга көп маани бербей жүрөбүз. 98 паспорт, мурун бир паспорт, 2 паспорт болуп кетсе, азыр мына унчукпай отуруп 98ге жетиптир. Бул эл аралык кылмыш синдикатына айланып баратат. Эл аралык деңгээлде мунун бизге тийгизген жаман кедергиси, урматтуу депутаттар, Кыргызстандын эл аралык деңгээлдеги аброю чыгып атат. Кыргызстандын сыртта жүргөн жарандарынын бардыгы ушул жасырма паспорт деген шекке илинип калып атат. Мындай депутат Бокоев бул маселе мурдада каралган, жогорку кеңеште тиешелүү токтом кабыл алынганын, бул жолу ошонун аткарылышын талкуулоо зарылдыгын көтөрдү. Пин-коддорду колдонуп туруп эле азыр 98 эмес, билесиңер, Грузиянын криминалдык авторитеттери, Казакстандан жана качып жүргөн олигарх Аблязовдон биздин паспорттар табылган. Жана башка айтып отурса көп. Министр МВД ошолоктон маалымат аткан 6000дин тегерегиндеги ID карттар өзгөртүлгөн пин-коддору менен мыйзамсыз берилгенде. Бир нече кылмыш иштердин топтун колунда жүздөгөн печаттар болгон. ЗАГСтын печатынан баштап ИЦ МВДнын архив Кыргызская республика ошолордун поддельный печаттары болгондо бул өтө чоң өзүнчө паспортный дело деп туруп буну караш керек эле да. Бирок биздин укук коргоо органдары буга баа берген жок. Ошондуктан мен ойлойм, Нурбек Караевич, буну эртеңкиге ушул жогорку кеңештин биз кабыл алган жогорку кеңештин токтомдун аткарылышын караш керек да. Ал токтом жалаң ушул паспорт боюнча кабыл алынганда маалыматты биз карап. Ошентип бул чулгандуу паспорт маселеси боюнча парламент угуу өткөрүүнү жактырды. Ал эми мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Тайырбек Сарпашев бүгүн чукул жыйын өткөрүп, Стамбулда кармалган паспорттор боюнча тапшырма берилгенин билдирди. Анда дипломатиялык жолдор аркылуу Туркия тарапка кайрылып, кармалган паспорттордун серия номерларын тез арада берүүсү суранган. Тактайга кетсек, 16 майда Үрүмчүдөн Туркияга учуп келишкен уйгур улутундагы 98 адам жасалма кыргыз паспорту менен Стамбулдун Ататүрк аба майданында кармалган. Алар аэропорттон түндүк Кипрге учакка билет алышкан. Уйгурлар ар бир жасалма паспорт үчүн 2500 евро жана ар бир билетке $300 төлөшкөнүн маалымдашкан. Айта кетсек, Кытайдагы уйгур тектүү жарандар Европага чыгуу үчүн Кыргызстандын паспортун сатып алган учурлар буга чейин дагы ачыкка чыккан. Ал эми Стамбул аэропортунда кармалгандардан алынган кыргыз паспорттору Кыргызстанда же өлкө сыртында жасалганы тактоону талап кылат.